Олимпиадаға даярданып жатқан спортчыларыбызды колдоп сүрөп алсак деген ниетти айткым келет. Урматтуу депутаттар, күлүктү суу берип, аны жем берип таптабаса ал күлүк байга уталабы? Биздин спортчуларыбыздын сүрөөнчүсү дагы, анын колдоочусу дагы бул эл, жогорку кеңеш, өкмөт. Бирок өкмөт тарабынан ушул олимпиадалык оюндарга 106 миллион каралган экен, бирок азыркы күнгө чейин ушул 16 миллиондун тегерегинде бөлүп, анан ары чечпей жатыптыр. Бул маселелерди чечиш боюнча мен финансы министрлигине кат менен жолдодум, эч кандай жыйынтык жок. Өкмөт башчыга кирип, столдун үстүндө күндөлүк китебине жазып алды чечемди, бирок натыйжа жок. Ал эми алдында мына бир айдын ичинде Францияда, Португалияда өтүүчү лицензиялык оюндарга даярдык эле эмес, катышпай калуу коркунучу турат. Биздин улуттун, мамлекеттин намысын коргогон, эл аралык деңгээлде желегибизди желбиреткен биздин таланттуу спортчуларыбызга ушундай кайдыгер мамиле болууда. Ошондуктан буну тез арада чечпесек, спортчулардын даярдыктары текке кетчүдөй болуп турат. 40 жылдан бери чыкпай жаткан Олимпиада чемпиону быйыл чыгыштын алдында ушунчалык шанс келип турат, жайкы Олимпиадада. Утуп келсе биз деле 1 миллион доллар берсек болмок. Бирок каржыбыздын, биздин экономикабыздын абалына карап туруп, биз азыр 7 миллион сом бөлүппүз. Ушуну биз 14 миллионго көтөрүп берсек жакшы болот эле. Спортчуларыбызга дух болот эле, шык түрткү болот эле. Буну биз өлкөбүздүн башчысы президентибиз Садыр Нуркожоевичтен дагы суранабыз. Быйыл абдан жакшы шанс болуп атат. Мына дүйнөдө биринчи жолу кыздар арасында дүйнөнү багындырган мына Айсулуу Тыныбекова чыкты. Мына Акжол Махмудов чыгып атат, грек-рим күрөшүнөн, Маслова Дарья жеңил атлетикадан. Ар бир спорттун түрүнө лицензия алган спортчуларыбыз Токио Олимпиадасында биринчини алганга мүмкүнчүлүгү болуп турат азыр. Спортчулар өзүнүн мээнети менен, таланты менен тер төгүп, мамлекетибиздин даңкын көтөргөнгө бүгүн даяр болуп турат. Бир гана нерсе мамлекеттик деңгээлде кичине колдоо керек болуп жатат. Спорт бул элибиздин намысы, мамлекетибиздин жүзү.